Ардактуу замандаштар, биз Римдеги Колизей тарихи архитектуралык эстелигинен түз алып көрсөтөбүз. Колизей bundan дээрлик 2000 жыл мурун курулуптур. Bunun kuruluşuna 10 жылдай, дээрлик 10 жылдай убакыт кетиптир. Ошо жаңы бүтүрүлгөн убакытта 65 миң адам батыш экен ушул жерге. 65 миң римлик келип ушул жерде отурушчу экен. Булар кандай максатта колдонулган, бардыгыбызга белгилүү болгон биз бардыгыбыз ушу билген бул гладиаторлордун мушташы. Гладиаторлордун согуш катары билгенибиз бул бир гана чет экен. Экинчи чети бул жерде ар кандай оюн зоктор уюштурулуп экен, ар кандай лекциялар уюштурулуп экен, семинарлар, конференциялар уюштурулуп экен. Азыр көрүп турганыңыздар бул жердин көрүп турган жердеги түздүктөгү дуалдар бул илгери жердин астында болгон экен. Олардын баары жердин астында болгон. Анан жердин баягы кинодогудай жердин астынан жаныбарлар чыга калчу экен, ошондой гладиаторлор согушунда. Il movimento ha raggiunto il numero massimo di presenze. L'accesso è quindi rallentato per garantire gli standard di sicurezza. Grazie per l'attesa. Attention please. The entry to the console remaining drill down to comply with security standards. Thank you for waiting. Hazır İtalyan bilmese dedim, düşünmedim. Karşı olmadı. Анан могул жерде аппак болгон ошо сенаторлордун отурчу экен бул жерде. Бир сенаторго ошо атайын өзүнүн месясы болчу экен, адам ошол жерге келип отурчу экен. Анан могул жактан ошо ар кандай оюн зокторду, ошол мушташтарды көрчү экен. 4 кабат болуп, 1 2 3 4 катар болуп ушундай отурчу экен 65 миңге. Анан коомдогу статусуна жараша ар ким ошол өзүнө бөлүнгөн бөлүктө отурчу экен. Колизейдин курулушун карасаңыздар 80 жанагындай арка менен курулуптур, мага окшош. Мына бир аркада 80 арка. Анан 65 миң адам бир паста кирип, кайра бир паста чыгып кете алчу экен. Анткени 80 жерден чыгыш бар да. 76 жерден анткени берки 4-өнө бул жанагы император өзү гана кирип чыгчу экен ошол жактан. 76 аркадан бир паста кирип, бир паста чыгып кете алчу экен. Үстү бул жаңы бүткөн учурда үстү жабылып турчу экен чатыр менен. Бул атайын могул жактагы моряктар деп коебуз го, деңизде кыргызчасы менен моряктар атайын ошо келип ушунун үстүн жаап турчу экен да, могул күндөн сакташ үчүн элди. Ошондой өзгөчөлүктөр бар экен. Анан могул дуалдар ошо кыштан курулуптур, атайын ушундай жука кыш болот экен. Римдин бардыгы эле ушундай кыш менен курулуптур. Демек 2000 жыл мурун ушундай технологияны иштетишчү экен. Андай атайын кыш калыңдыгы бир 2,50, анан жалпак болот экен. Мунун ушундай жалпак болушунун себеби менимче жакшы бышырыш үчүн болгон окшойт дейм да. Бүт Рим ушундай кызыл жалпак кыш менен курулуптур. Анан дуалдагы тешиктерге бул ар кандай орнаменттер менен ушундай кооздолгон экен убагындачы, жыгачтар менен. Анан 200-жылдары өрт чыгып, көптөгөн эмеси өрттөнүп кеткен экен да. Анан кийин каралбай калып, bundan кийинки нерселерди алып башка нерселерге колдонулуп, кийинки темирлер, мисалы үчүн тетиги дуалдардагы тешиктерге темирлер болгон экен, баягы үстүн жапкан чатыргач. Ошо темирлерди алып кийин эритип башка максаттарда колдонулуп, жаш каралбай калган экен убагында. Анан кийин мунун баркына жетип каралып калыптыр. Ошондой жанагы айтып кеткен боюнча бул 65 миң адамды баягы неге мындай 80-76 кириш чыгыш деп атпайбызбы? Себеп дегенде бул жерде жапайы жаныбарлардын дагы уруштары болгон да. Эгерде ошол жапайы жаныбарлар баягы эме болгон да, колдон чыгып кетсе барып элди тебелеп кеткен, ошондой учурларда өрт чыгып кете турган болсо ошо бир паста эвакуация кылганга атайын ушундай кылышкан экен. Кирип чыкканга ошол ошончо чыгыш жасаган экен.